2025-жылы биздин U20 жаштар курамасы Кытайда өтө турган Азия кубогуна катышат. Бул турнир оңой болбойт, анткени тайпалык баскычта биздин күчтүү атаандаштар менен ойнойбуз. Алардын бири Австралиянын U20 курамасы, Азиядагы эң кубаттуу командалардын бири. Австралия кандай ойнойт? Алардын күчтүү жана алсыз жактары кандай? Кыргызстан бул командага каршы кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ? Ушул суроолорго бүгүн жооп издейбиз. Австралиянын U20 курамасы эл аралык турнирлерде бай тажрыйбасы бар команда. Географиялык жактан Австралия океанияда жайгашканына карабастан, 2006-жылы алардын футбол федерациясы Азия футбол конфедерациясына кошулган. Бул чечим командага күчтүү атаандаштар менен ойноого мүмкүнчүлүк түзгөн. Австралиянын жаштар курамасы дайыма Азия кубогунун финалдык баскычтарына чыгып турат жана кээде U20 дүйнө чемпионатына дагы жолдомо алат. 2008-жылы алар Азия кубогунун финалына чыгып, Бириккен Араб Эмираттарына утулуп калышкан. Ал эми 2010-жылы 3-орунду алышкан. Бирок акыркы жылдары алардын натыйжалары туруксуз болуп калды. Мисалы 2018-жылы алар чейрек финалда эле утулуп калышкан. Ал эми 2023-жылы тайпалык баскычтан өтө алышкан эмес. Бул Австралия сөзсүз эле утушу керек деген команда эмес экенин көрсөтүп турат жана Кыргызстан үчүн мүмкүнчүлүктөр толук бар. Австралиянын U20 курамасынын башкы машыктыруучусу Пол Окон. Анын оюну агрессивдүү прессингке жана тез чабуулдарга негизделген. Алар көбүнчө төмөнкү тактиканы колдонушат. 4-3-3 борбордук зоналарды көзөмөлдөп, чабуучу фланг оюнчуларын активдүү колдонууга жардам берет. 4-2-3-1 күчтүү атаандаштарга каршы баланс сактоо үчүн колдонулат. Австралиялыктар чабуулга өтүүдө өтө активдүү. Бул Кыргызстанга каршы чабуулдарга мүмкүнчүлүк түзөт. Австралиянын U20 курамасы негизинен А-лига клубтарынын оюнчулары жана Европадагы жаш футболчулардан түзүлгөн. Австралия курамасынын оюнчуларынын негизги өзгөчөлүктөрү: дарбазачылар бийик бою жана күчтүү оюн стили менен айырмаланат, бирок кээде позициялык каталарды кетиришет. Коргоочулар физикалык жактан күчтүү, аба топторунда жакшы ойношот, бирок ылдам чабуулдарга каршы көйгөйлөрү болушу мүмкүн. Жарым коргоочулар бул команданын эң күчтүү жагы. Алар топту көпкө көзөмөлдөп, алыска жана орто аралыкка узатылган пастарды көп колдонушат. Чабуучулар тез жана өтө мыкты техникага ээ болгон оюнчулар, негизинен флангтар аркылуу чабуул уюштурушат. Австралиянын алсыз жактары. Австралия күчтүү команда болгону менен алардын айрым алсыз жактарын Кыргызстан пайдалана алат. Биринчи, коргоодогу боштуктар. Австралиялык оюнчулар жогорку прессинг менен ойношот. Бул алардын коргоосунда бош зоналарды пайда кылат. Кыргызстан бул боштуктарды тез чабуулдар менен колдонсо болот. Австралиялыктар абдан агрессивдүү ойношот. Алар көп сары айып кагазын алышат. Бул психологиялык жактан басым жасоого жардам берет. Ошол эле убакта жеңишке жетүүгө дагы. Стандарттык абалдагы каталар. Бул команданын эң чоң көйгөйлөрүнүн бири. Бурчтук жана айып соккуларында коргонуусу. Кыргызстан бул артыкчылыкты байталанса болот. Жана баарыбызды кызыктырган суроо: Кыргызстан Австралияга каршы кандай ойношу керек? Биздин команда жеңишке жетүү үчүн төмөнкү стратегияны колдонушу керек. Биринчи, тынч жана бекем коргонуу. Австралиянын тез чабуулдарына даяр болушубуз керек. Экинчи, флангтар аркылуу чабуул кылуу. Бул Австралиянын эң алсыз жери. Үчүнчү, стандарттык абалдарды колдонуу. Дарбазага жакын аймактарда фол алууга аракет кылуу керек. Төртүнчү, темпти көзөмөлдөө. Австралия ылдам оюн көрсөтүүгө аракет кылат. Кыргызстан топту көпкө кармап, аларга өз темпин таңуулоосу зарыл. Жыйынтык: Кыргызстан U20 Австралия U20 оюну биздин жаш футболчулар үчүн чоң сыноо болот. Австралия фавориттердин бири болгону менен биздин команда туура стратегия менен бул оюнда бүтүндөй Кыргызстанга сюрприз жасай алат. Кыргызстан Австралияны жеңе алабы? Сиз кандай ойлойсуз? Пикириңизди комментарийге жазыңыз жана каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыз. Биз алдыдагы башка дагы кызыктуу анализдерди жасап, бул каналдан чыгарып турабыз. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз жана кийинки видеолордон жолугушканча жакшы туруңуздар.